9 жылдан бeri ВИЧ инфекциясын алып жүргөн жаран илдетти жуктурган алгачкы айларда санаага батып, коомчулуктан обочолонуп калган. Себеби башкаларга жуктуруп алуудан чочулап турчу. Оору тууралуу бара-бара көп маалыматка ээ болуп, ВИЧтин башкалар менен кол алышууда жана аба аркылуу жукпастыгын билгенде гана жүрөгүн эзген жүктөн арылды. Мен ВИЧ экенин билгенден кийин мен өзүм алыстадым. Өзүм албетим аябай жаман болду. Өзүм туугандардан, дос тааныштардан баардыгынан мамилени үзүп алыстадым. Себеби ошол менде маалыматтын аздыгынан. Анан барып маалымат алып баштап, башка лагерге баргам. Болгон эле күнү бир таблетка ичип коюш керек. Жашоо кадимкидей эле ошол таблетканы ичип жүргөн себеби ошол СПИД стадиясына жеткирбеш керек. Бул илдетке чалдыккандарга дары акысыз берилет. Учурашууда, бирге тамактанууда, Айтор ВИЧке чалдыккан адамга жанашып, жакын барса эле оору жугат деген жаңылыш түшүнүк бар. Адистер бейтаптан жаа бою качкан көрүнүш ага кошумча сокку болорун эскертип келишет. Ал эми чындап жуга турган коркунучту көпчүлүк эске албай жатат. Мындан улам бул ооруга чалдыккандар жылдан жылга көбөйүүдө. 3 гана жугуу жолу бар. Кан аркылуу жугат, экинчиси жыныстык катнаш аркылуу жугат, үчүнчүсү энеден балага жугат да. Жанагы кан аркылуу жуккан жолу азайып, жыныстык катнаш менен жуккан жолу көбөйүп атат да. Жыл сайын мисалы акыркы бир 10 жылдан бери 900 миңге жакын киши аныкталат атабыз. Эми андан мурда бир 600-700дөн аныктачубуз да. Бирок жыл сайын өсүп атат да, катталгандардын саны көбөйүп атат. Эми бул эмне себептен көбөйүп атат? Активдүү аныктоону жүргүзүп атабыз. Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сунушу боюнча биз жана экспресс-тестирование чыпалактан кан алып экспресс-тестированияны киргиздик. Үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, аймактык ооруканалардын баарында бар, республикалык ооруканалардын баарында бар. Экспресс-тест 20 мүнөттө результаты чыгат. Калктын арасында көп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндүктөн элдер убагында келип азыр мисалы симптомдор болсо мурда жүрөбөчү да, бир айдан ашык температура, ичи өтсө деле, бездери чоңоюп атса деле көңүл бурушчу эмес. Түшүндүрүү иштеринин негизинде азыр ушундай симптомдору барларды эрте текшерип эрте аныктап атабыз. Миграциялык абал ВИЧтин таркашына таасирин тийгизип жатат деген божомол бар. 90% новых случаев ВИЧтин жаңы учурларынын 90% жыныстык жол менен жугузгандар болуп жатат. Буга миграциянын да кайсы бир деңгээлде таасири бар. Себеби үй бүлөсүнөн алыс, чет мамлекетте жүргөндөрдө инфекцияны жугузуп алуу тобокелчилиги жогору болуп жатат. Репродуктивдик саламаттык менен ВИЧти бөлүп кароо мүмкүн эмес. Андыктан дарыгерге башка маселе менен кайрылган жарандарга да жыныстык жол менен жугуучу оорулардан алыс болууга чакырган түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү дарыгерлерге сунуштап жатабыз. Мындан 2 жыл мурда эле ВИЧти алып жүргөндөр Кыргызстанда 13200 экени кабарланган. Соңку маалыматка таянсак, алардын саны 15300 түздү. Бул тиешелүү мекеменин аталган инфекция жыл сайын 1000 адамга жугуп жатканы тууралуу билдирүүсүнө дал келип отурат. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.